Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛТР каналынын Кутман таң берүүсүнүн таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыздар. Андыктан биздин кийинки рубрикабыз бул таңкы конок. Студиябызга демек конокторубуз келип, орун алып калышты. Анда сиздер менен тааныштырып өтөлү. Алды менен конокторду тааныштырар кетсек, чет тилдер кыздар медресесинин мүдүрүнүн орун басары Максуда Таштанбекова келип отурат. Ошондой эле чет тилдер кыздар медресесинин студенти Мээркан Жакыпбекова келип отурат. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы келип алдык. Мынакей жогоруда тааныштырып өттүк. Анан сиздер Талас облусунан келдиңиздер, Сиз айтсаңыз, ошо Талас облусундагы ошол өзүңүз белгилеп өткөндөй эле ошол кесиптик багы окууларга басым жасалып атпайбы? Иш кандай жүрүүдө? Ассаламу алейкум. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз Талас облусунун Талас шаарында чет тилдер кыздар медресесинде багы медресе жаштарын кесиптик шыктарга үйрөтүү долбоору ишке ашкан. Бул 2018-жылы. Ошодон бери багы бизде мурда өзүбүздүн тилегибиз болчу, ушул медреседе бир кесипти тандап алсак, анан ушуну кандай кылып иш жүзүнө өткөзөбүз деген өтө көйгөйлүү маселе болуп жүргөн. Анан ушул багы медресе долбоорго өтүп калгандан бери ошол жакшы иш-чаралар болуп да жатат. Ошол иштөө дагы, окуу дагы өтө кызыктуу жүрүп жатат. Андан кийин баягы ата-энелердин сурамжылоосу боюнча дагы баягы кызыгуулар да көп болуп жатат да. Буюрса, анан бул бир эле ашпоз неме эмес, кесиптик окуудан бир эле тигүүчүлүк эмес, быйыл дагы биз ар тараптуу болуп ашпозчулукту дагы алдык да. Буюрса, ошо мен 2 кесип азыр окутулуп жатат. Жакшы. Жакшы. Мээркан, мына ушул медреседе окуу жайды негизи эле канча убакыт талап кылынат окуу жайда, канча айбы же жылда өзүңдүн кесибиңди окуп бүттүң? Негизи эле кесипке адам өзү шыктанбаса, бирөө үйрөткөнү менен дагы ал өтөсүнө чыкпайт дейт да. Өзүң ушул кесипти сүйүп, шыктанып келдиңби? Ооба, негизи башында биринчи жолу айтышканда анча кызыккан эмесмин. Андан кийин өзүм көрүп, андан кийин кийимди кандай тигип, мындай кантип эле эметип, мындай жаралып калат деген суроолордун айынан өзүм да аябай кызыгып ошого. Андан кийин кызыгым күчөп баштаганда окугам. Андан кийин окуу процессинин үстүндө дагы аябай кызыгып, мындай окууга да аябай көңүл буруп окугандан кийин мындай дальше кызыгып, каалоо күчөп, анан ошол жолго түшүп, азыр Кудайга шүгүр иштеп жүрөм. Ошо окууну бүтүргөндөн Демек, сиз тигүүчүлүк тармагын, кесипти тандадыңыз, Тигүүчүлүк тандадым. Айтсаңыз, анан баягы чет тилдер деп айтылып атат да. Демек, чет тилдер болгондо бир нече тилдерди камтыйбы бул медреседе, кандай? Негизи бул чет тилдер деп айтылып калышынын себеби дагы бизде баягы тилдер да окутулат, чет тилдер дагы. Бул айта кете турган болсо, ошо араб тили окутулат, англис тили окутулат, түрк тили окутулат, орус тили окутулат да. Ошол себептен бул дагы ошо кыздардын да талабы болду, ушундай тилдер окутулса жакшы болот беле дегендей. Анан биз багы жаңы медреселер ишке ашып, жаңы баягы окуу башталган учурларда акылдашып, баягы мүдүрлөр менен ушундай кылып ачсак кандай болот деп жамаат менен акылдашып, анан ошол негизди тандап алдык да, ошо тилди окуткан жакшыраак болот экен. Анткени азыр талап ушундай болуп жатат да, көбүнчө басым тилге берилип атат, анан кесипке берилип атат, анан биз чет тилдер деп тандап алганбыз да. Ошол чет тилдерди сиздер талаптагыдай үйрөтө турган мугалимдерди чакырасыздарбы? Азыр Кудайга шүгүр мугалимдерибиз бар. Талапка жооп бере тургандай, баягы өздөрү көп стаждуу мугалимдер келип сабак беришет. Көп жылдан бери мектептерде илим сабак берип жүргөн, илим тажрыйбасы бар мугалимдерибиз сабак берет. Мугалимдерди дагы ушул конкурстун негизинде тандап аласыздар, Негизи конкурстун негизинде деле кээ бирлерин конкурстун негизинде алабыз, анан кээ бирлери баягы өзүбүз эле иш тажрыйба жүзүндө эле сурап, билип, сураштырып, анан өткөн сабактардын методикасын карайбыз. Жакшы методика менен, азыркы методикалар менен өтсө, ошол мугалимдерди алганга биз ылайыкташтырабыз да дейбиз дагы. Анан айтсаңыз, суроо талап, баягы мисалы бул борбордо эмес, Талас облусунда болуп атпайбы? Ушул кайсы кесиптерге көбүрөөк күчтүү болуп атат? Баягы ата-энелердин, балдардын каалоосу.
Бизде азыр кесиптерге күч болуп аткан баягы талапка ушунчалык сурамжылоо көп болуп атканы бул ашпозчулук болуп атат азырынчачы. Ашпозчу болгондо негизи үйдө дагы ашканада керек экен. Кыз киши болгондон кийин биздин медресебиз кыздардын медресеси болгондон кийин талап ошого болуп атат. Үйдө деле турмушка чыккандан кийин деле ошо тамак ашты жакшы жасасам, үй турмушунда деле көп эле адам тамак аш менен эмеспи, ошон үчүн айымдар баягы мырзалардын көңүлүн ашказан аркылуу ашказан аркылуу дегенде көбүнчө ошо ашпозчуга талап көп. Бул АВЭП фонду бизге ошол долбоорду алып бергенден кийин деле баягы биздин тигүүчүлүктө деле биринчи талаптар көп болгон. Тигүүчүлүк болгондо баягы үйдөн чыгып, сыртка иштеп, ошондой көп болот экен да. Сыртка иштеп кетет экен кыздар. Бул ашпозчулукта көбүнчө үйдө деле пайдаланат эмеспи? Ошол себептен баягы ашпозчулукка талаптар көбүрөөк азырынча. Окутканда эле биринчи эле окутканда бир 30 кызды бир эле окутуп алдык да биз ашпозчулуктачы. Андан кийин да суранышып отуруп, баягы ошол эле айдан 2-3 айдан кийин толук айтканда 3 айдан кийин кайра эле сурамжылоо көп болуп, дагы 20 кыз окуйбуз деши, ошонун ичинен биз группага 15 кыз алынат деп 15 кызды дагы окуттук. Эми азыр дагы окуйбуз деп жазылып аткан кыздар бар да. Сиздерде ошол окутуп аткан тармак азыркы мезгилде заманга жараша баягы контракттык талап менен да окутат эмеспи? Сиздердики кандай? Буну биздин биринчи долбоор ишке ашканда бекер окутуп беришкен. Баягы негизи талапка ылайыктуу кылып, анан кийин баягы бекер окуу бүткөндөн кийин биз быйыл бир группа тигүүчүлөрдү, бир группа ашпозчуларды баягы акча каражаты баары бир сарпталыш керек экен. Тигүүчүлөргө 2000ден кылып окуттук. Анткени аларга кездеме алынат, анан көп деле акча коромжу болбойт экен. Бул ашпозчуга акча көбүрөөк кетет экен. Анткени биз продукт алыш керек, талапка ылайыктуу тамактарды жасаш керек. Бул бир гана баягы кыргыздардын ашканасы эмес, сырткы Европа ашканасы да кирет экен. Ичинде биздин өзүбүздүн методикада китебибизге караганда ошолорду да талап көп болуп, ошолорду үйрөткөнгө тамак ашка продукту кеткендиктен биз аны 3000ден окуттук да. Мирхан, айтсаңыз, сиз эмне үчүн тигүүчүлүк тармакты тандап алдыңыз? Ашпозчулук эмес. АВЭП долбоор боюнча биринчи тигүүчүлүк тармагы биринчи келген катарында турган. Биринчи жаңы биз окуп баштап, ошо бүтүрүп чыкканбыз да. Анан бизден кийин ашпозчулук уланган. Азыр кайсы жакта иштеп атасыз? Тапкан каражатыңыз өзүңүзгө жетип атабы, же тескерисинче башкаларды дагы, мүмкүн ата-энелерди же үй бүлөнү дагы кошумча бир каражат менен камсыздоого жетиштиңизби? Албетте. Тапкан каражатым өзүмө жетет. Особенно сезон учурунда андан өзүңө жетиштүүдөн да ашыкча табып каласың кээде. Ошондо дагы ата-энеме жардам берем көбүнчөсү. Үйгө салып турам, ата өзүмө жетет. Жакшы экен мынакей, айрыкча тигүүчүлүктү үйрөнгөндөн кийин өзүңүз кийимдерди өзүңүз эле тиге аласыздар, сатып албай. Ошондо каражат эконом болот, үнөмдөлөт дегендей. Ал жагы да бар. Анан ашпозчулукту дагы бизде Кыргызда айрыкча биз көбүрөөк 5 бармак дейбиз го. Анан ашпозчулукту дагы үйрөнөйүн деп атасызбы? Анткени Кудай буйруса мына турмушка чыкканда жолдошуңузду түрлөп тамак менен багып отурсаңыз, абдан жакшы да бу дагы. Буйруса алдыда пландар бар. Буйруса вакыт болсо барып аны да окуп алайын деген ниеттер менен. Анан айтсаңыз, ушул кесиптик бүтүп атпайсызбы? Сиз кандай маалымат алдыңыз, кайдан алдыңыз? Эл арасында маалымат жетиштүүбү ушул медреседе кесиптик окутуулар жүрүп жатат деген маалымат баары эле кабардар болуп келип окуганга жетеби маалымат же кандайдыр бир муктаждык барбы? Элдерге жеткирүүдө. Негизи бул медреседе ушундай кесиптер окулуп жатат деген маалымат өтө жергиликтүү калкка жете элек толугу менен. Анткени биз баягы медресени окутуп атабыз, ушу кесиптерди окутуп атабыз деп кезде эле айтылып калбаса көбүнчө айтыла элек. Анан баягы ичара кыздар өздөрү эле жеткизип коюп атат да, буну бири-биринен угушуп эле, ата-энелер аркылуу угушуп эле. Анан кийин бизде көбүнчө конкурстар болгон медреселердечи, бул АВЭП фонду менен биргеликте кыздардын арасында, мектептер арасында бир иш-чара уюштурулуп,
ортодогу медресенин кыздар кандай элестетишет ошол жөнүндө мектептер арасында бир колледждер арасында бир конкурс болсун деп баягы дебат кылып ошондойлор болгон учурларда телевидение менен тартылып анан ошондо таркап баштады да. Буга чейин анча билине берген эмес. Анан биз ошо ата энелер аркылуу, кыздар аркылуу, андан кийин ошо телевидение аркылуу да кичине тарады. Азыр биздин эле ошол медреседе эмес, бизде 2 медресе бар. Ошол медреседен деле таралып атса керек бул негизичи. Анан ушу биз көбүнчө быйыл буйруса кичине реклама берсекпи деген да ойлор бар. Кошумча жетишесиздерби? Анан сиздерде шарт түзүлгөнбү? Канча окуучуну окутканга студентти негизи эле каалоочулар сиздердин эшигиңиздерди каккылап калса, сиздерде окутуу шарты канча кишиге каралган, деги эле шарттарыңыздар кандай, талапка жооп береби, заманбап талапка? Азыр бардыгы заманбапташтырылып калбадыбы? Эгерде каалоочулар көп болуп, окуйбуз деп кала турган болсо, азыр деле окуйбуз деп калган каалоочулар болуп атат. Эми баягы биз аны баягы тизмеге алып коебуз дагы, бир группа түзүш керек да, максат. Группа топтолуп кала турган болсо, биз окутканга шарт түзүлөт да. Ал жерде негизи тигүүчүлүк боюнча биздики окутуу дайыма июньдарда болот. Анткени бизде окутуп аткан эжекебиз 6-кесиптик Талас шаарындагы 6-кесиптик лицейдин эжекеси. Ал келип окутканда ошо өзүнүн окуусунан тышкары келиш керек да. Ошондо биз швеяга баягы тигүүчүлүккө 15 кыз, эгер ашып кетсе 20 кыз ошентип топтоп беребиз. Эгерде ашпозчуга кыздар неметип калса, каалоочулар болуп кала турган болсо, биз ал өзүбүздүн медреседен тренер катары мен өзүм окутам. Ошол себептен бизде шарт түзүлгөн. Медресенин окуусунан тышкары эле медресенин окуусу негизи саат түштөн кийин 2-де башталат, а биз 2ге чейин кыздарды окутуп алабыз да. Ашканада өзүм мыктымын деңиз. Кудайга шүгүр, буга чейин эле мен үйдө жакшы эле жасачумун. Анан кийин баягы бизге кесиптик окуу келгендиктен биз дагы бу кыздар айткандай аябай кызыгып ашпозчу болгон жакшы болуш керек. Окуп алайын деп өзүм биринчи окуганмын. Мүдүр өзү мүдүрдүн орун басары өзү окуп алып. Жакшы экен, баягы биринчи тамакты жолдошуңузга жасап берүү үчүн кандай экен деп көрөсүзбү? Ал жакшы десе анан тамак жасаганда жолдошум тамакты мактабаганын, тамакты ичкен ичпегенин байкайбыз да көбүнчөчү. Ал мактаганда тамак жакшы экен дейт. Эгер тамак мындай кичине жакшы болбой калса, бир аз ичет да, анан билип каласың да. Анан бирок андай учурда эле болгон эмес, Кудайга шүгүр. Жок, ошонун тамагын алып келгенде мактап калабы. Мерхан, айтсаңыз, канча кыз бүтүрдүңүздөр сиздер? Азыр ал жерден ошол окуунун шылтоосу менен дос таптыңыз, туурабы? Кыздар менен тааныш болуп, жакындаш, сырдаш болуп калсаңыз керек, байланышып турсаңыз керек. Баарыңыздар иштеп атасыздарбы? Канчаңыздар азыркы учурда иш менен камсыз болдуңуздар? Негизи окуп атканда медреседе чогуу окуган группалаштарыбыз менен эле окуганбыз. Андан кийин сырттан келгенде кыздар бар болчу, алар менен да жакшы дос болуп, азырга деле сүйлөшүп жүрөбүз, азырынча деле. Андан кийин канча кыз каякта иштеп жүргөнүн билбейм, бирок мен билгенден кыздар иштеп эле жүрөт. Ар жакка кеткенбиз да, мен бул Бишкек шаарына келгем да, башка кыздар өздөрү каалаган жакка барып иштеп жүрүшөт. Анан ошо. Негизи ушул тигүүчүлүк жагынан билим алып иштеп атасыз да. Жумуш бул бат табылса керек, бул кесипке. Азыркы учурда жумуш бат табылат. Көбүнчө эме жактардан көп байкайсың да, швеяга жумуш керек депчи, тигүүчү кыз керек деп тургандарын көп байкайсың. Анан кийин алардын ичинен да бирок жакшысын табыш бирок кичине кыйыныраак болсо керек. Условиясы мененчи, техничи кандай, ошо жакшысын табыш кичине кыйыныраак болсо керек. А так швеяга жумуштар көп эле. Жакшы. Бизде убакыт чектелүү, жогоруда мынакей мен кулагыма шыбырап атат режиссер, чектелүү убактыбыз дагы өтүп баратат деп. Андыктан сизге эркин микрофон берели. Кандай айтар элеңиз, кандай мүмкүн чакырык таштайсыз теле көрүүчүлөргө? Биринчиден ошо биздин медресе долбоорунун кесиптик окуусун ишке ашырып берген, ошо бизди каржылап берген АКШнын элчилигине, АКШга, андан кийин ошол
веб фондуна бизди ошол долбоорубузду ишке ашырып берген, медреселердин көйгөйүн карап аткан. Андан кийин ошол биздин окууларыбызды окутуп аткан билим борборуна, анан эле да башында эле айтышыбыз керек эле, бул биздин медреселердин башында турган Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына дагы ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени алар медреселер менен толук иш алып барып, ушул фондду биз алсак болобу, ошо долбоорду ишке ашырсак кандай болот, медреселерге эч кандай кыйынчылык жаратпайбы, кандай долбоор, ошолордун баарын изилдеп тактап анан бизге уруксат берген. Ушу ишке ашырсаңар, окутсаңар болот. Анткени элдердин арасында көп көз караштар ар кандай эмеспи, АКШ десе эле көз караштар туура эмес болуп, кабыл албай ушундайлар болот да. Ошол себептен бизге кыйын эмес болуш керек да негизи. Андан дагы ошо теледен пайдаланып мен да айта кетет элем. Медресе десе эле элдер көпчүлүк учурда башкача ойлошот медресени. Бул деле биз багы мамлекеттик катары боло албасак дагы мусулмандар дин башкармалыгынын астында турган медреселер. Ошо окууларыбыз боюнча тигүүчүлүк, ашпозчулук окуулар, ушуларга баягы адамдардын көз карашы түз болуп, бул замандын талабы болуп аткандыктан бат окуп, бат эле ишке ашырып, бат иштеп кетебиз деген адамдар көп. Бул 1 ай 10 күн эле окутулат да негизи. Эң кыска мөөнөттө бир кесипти тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Абдан жакшы экен. Рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз студиябызга келип бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Жакшы кесиптин ээлерин чыгара бериңиздер деген ишенич менен биз студиядан сиздерди узатууга убакыт келип жетти. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин түз эфирдеги программабыз мындан ары улантылат.